Assalamu alaikum, Akbay Kırgız jurtçuluğu. Kayradan sizlerin amançılığınızlardı, beypilçiliğinizlerdi kalap 5. kanaldın alqağında кезип отырабыз Манас сабагынан. Өткөн берүүлөрүбүздө Манасты билиш керекпи, канчалык деңгээлде билиш керек, Манасчылар кимдер, кантип Манас айтат деген сыяктуу суроолорго учкай токтолгонбуз. Эгер дагы кырдаалы келип калса, дагы өзүнчө жооп бере беребиз. Ушул жагдайлардан баяныбызды улай бергенибиз жөн деп ойлойм. Манасты билбей деле жашаса болот, чындап эле. Бул турмуштун чындыгы. Билбей жашап койгон адам маңкурт болуп калат деген деле түшүнүктүү эмес. Манасты билбей деле жакшынакай жашоосун өткөзүп, ал эмес адамгерчилигин унутпай, эң жогорку ийгиликтерге жетип аткандар бар. Бирок өткөн берүүбүздө айтканбыз, кыргыз катары биз биринчи кезекте биз кыргыз катары билишибиз керек, биздин бабабыз катары билишибиз керек, бизди ушундай күнгө жеткирген Манас экендигин билишибиз керек. Манас кыргызга эле эмес, бүткүл адамзатка керек нерсе. Эмне үчүн дегенде, анда улуулуктар бар. Анда адамзаттын баалуулуктары сакталган. Дал ушул жагдайда билип койгон башка улут үчүн дагы ашыкча болбойт. Кандай дегенде, анын баардыгын тизмектей берсек өтө көп. Адилеттүүлүк, акыйкаттык, чынчылдык, намыскөйлүк деген сыяктуу адамзатта кандай баалуулук болсо, ошону кандай мезгилде кандай тутунуш керек деген нерселер Манаста айтылат. Манасты жыйыштырып коюп, башка бир аалымдын, даанышмандын китебинде эле пайдалана берсе болот. Башка элдер жөнүндө айтып атам да. Бирок көз көрбөй көңүл дегдебейт дегендей, көз көрүп калган нерсени, адамдын кулагы угуп калган нерсени, бүйүр кызыткан нерсе боло турган болсо, аны билүү кошумча акыл жугузат. Гегель деген немистин даанышманы айтат, сенде бир алма бар дейт. Менде бир алма бар. Эгер экөөбүз алмаларды алмаштыра турган болсок, мен сага берип, сен мага бере турган болсоң, колубузда кайрадан менде бир алма болот, сенде деле бир алма болот. Айырмасы өзгөрүп кетпейт. Башында кандай болсо ошондой боюнча калат. Бирок сенде бир ой бар. Менде дагы бир ой бар. Эгер экөөбүз оюбузду алмаштыра турган болсок, сага дагы бир ой кошулат, мага дагы бир ой кошулат. Оюбуз көбөйөт. Дал ушул жагдайда Манасты билип алсак, дагы акылыбызга акыл, оюбузга ой кошулат. Эмне үчүн дегенде, Манаста жөнөкөй көрсөтмөлөр бар, багыттамалар бар. Кысталыш жагдайда кандай кылыш керек? Доско кандай мамиле кылыш керек? Каска кандай мамиле кылыш керек? Бирөө сени сатып кетсе, кандай мамиле кылышың керек деген сыяктуу жөнөкөй турмуштук эрежелер бар да. Ошондойлордо ачып туруп карай коюшубуз керек. Муну кантип билишибиз керек? Бул эрежелерсиз жашоого болобу? Албетте болбойт. Жөнөкөй бир мисалды келтирейин. Телефон. Ушунун өзүнүн эрежеси бар. Ачыш үчүн өзүнүн эрежелерин карманыш керек. Чалыш үчүн дагы өзүнүн эрежесин башыбыз керек. Жөн эле кармап алып, алло деп сүйлөшө бербейбиз. Анда байланыш болбой калат. Туурабы? Дал ушул сыяктуу турмуштун өзүнүн эрежелери бар, ушундай көрсөтмөлөр бар Манаста. Анын көрсөтмөлөрүн чукулап билип алып туруп, анан турмушубузга акыл алып, насаат алып, пайдалана бергендигибиз эң туура болот деп ойлойм. Манастын биринчи сабагы ушундай болуш керек. Жалпы адамзат үчүн сабактары жөнүндө, асылдуулук жөнүндө сөз козгогондо дал ушундай маселелерге келип токтолобуз.
Манасчылар жөнүндө өткөн берүүбүздө учкай айтып токтодук. Арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз деген сапты мисал кылып айтканбыз. Ошол эле учурда бул улуу сөздүн өзүнүн жагдайын кеп кыла турган болсок, белес белден өткөн сөз, белес белден 5 удургуп өткөн сөз дейт. Бечелдерди черткен сөз, чечендерди чеккен сөз дейт. Белес белден бороондоп 5 удургуп өткөн сөз дейт. Далай мезгилди карытып келгендиги жөнүндө сөз болуп атат. Далай заманды ала салдырып, кылым кыйрыткан мезгилдердин, топтошкон мезгилдердин торколегинен өтүп келген. Бул арзан нерсе эмес. Жөн эле нерсе бүгүнкү күнгө жетип келбейт. Жөнөкөй нерсе болсо унутулуп калмак. Бир сөздү бүгүн айткыла, эртең өзүңөр унутуп каласыңар. Эгер анын турмушка зарылдыгы болбосо. Өзүңөр чыгарган, ал эмес акындар өздөрү жазган ырларын өздөрү унутуп калып атат. Себеби эмнеде? Себеби ошонун баалуулугу анчалык эмес болуп калышы мүмкүн. Турмушунда ошол нерсени пайдаланбай калышы мүмкүн. Ал эми Манас бүгүнкү күнгө чейин унутулбай келаткандыгында бир мандем бар деп сезишибиз керек дагы. Ошол мандем эмнеде экендигин билишибиз керек. Касиети жөнүндө айттык, сабагы жөнүндө айттык. Келечекке дагы саресеп салдыра турган нерселер бар эми. Манастын өткөн сабагын, турмушубузга тийгизген тарых экендигин айтып бүттүк, асылдыктар жөнүндө айтып бүттүк. А бирок эртеңкиге кандай сабак бар дегенде, ушул жагдайдан алып токтоло турган болсок, Манаста биз билбеген бүгүнкү күндүн өнүгүүсү жете элек дагы сабактар бар да, таң калыштуусу. Келечекке багыт берип аткандай көрүнүштөр бар. Ал эмнеде дегенде, биринчи технологиялык өнүгүүлөрүн айтып береличи. Кыштын күнү болгондо кызытып соккон деми бар, жайдын күнү болгондо жаңга салкын жели бар деп, биз бүгүн турмушубузда жыш пайдаланып аткан, ансыз жашоого мүмкүн болбой калган, кышында үйүбүздү жылуу кылып, жайында үйүбүздү салкын кылып берип аткан кондиционер деген түшүнүк жөнүндө Манаста айтылып атат. Ал мезгилде кандайча бул пайда болуп калды деген нерсеге өзүнчө ой толгосок, демек келечек жөнүндө айтылган нерселер бар. Манас бабабыздын кылычы жөнүндө айта берсек, Манас бабабыздын мылтыгы жөнүндө айтсак, дүрбүсү жөнүндө айтсак, өзүнчө чоң баяндар. Киноскоп, телескоп дейбизби, телескоп сыяктуу кызматты аткаргандыгын билебиз. Эмне үчүн? Себеби аркы тоонун бер жагын, берки тоонун ар жагын көз алдыга келтирген, беттеп карап калганын дейт Манастабыздын дүрбүсү. Берки тоонун ар жагын, аркы тоонун бер жагын, эки тоонун ортосун көргөзүп атат. Кандайча көргөзөт? Дүрбү, жөнөкөй дүрбү. Биз билген Турнабай боюнча сөз кыла турган болсок, деги эле антип көргөзүп бериши мүмкүн эмес да. Демек, ушул сыяктуу жагдайлардан улам келечекке саресеп сала турган нерселер бар экендигин билебиз Манаста. Ал эмес убагында Советтер Союзу күркүрөп турган учурда Манастын ак келтеси боюнча атайын изилдөө жүргүзгөндүгүн айта кетсек ашыкча болбойт. Бул тарыхтан далил. Манастын мылтыгы кантип жаралат дегенде, курал боюнча аябай тыкыр изилдеген Россия ошол учурда Манастын ак келтесинин жасалышы жөнүндө өзүнчө КГБнын деңгээлинде изилдөө жүргүзгөн. Кантип Манастын мылтыгы ар түрдүү атылган. Кээде туруп снайпер болгон, кээде туруп замбирек болгон, кээде туруп тапанча болгон. Анын сыпатталышында жатат. Бул жөнүндө кийинчерээк өзүнчө токтолобуз, учкай сөз кылып коелу да. Ойноп атса очогор, чындап атса замбирек дейт. Демек, башка түрдүү кызматтарды аткарган бир эле мылтык деген нерсени айтып атат. Куралдын сүрөттөлүшүндө, мүнөздөмөсүндө дагы жатат. Куралдын огунун толук жетүү мүмкүнчүлүгү, күчү деген бар да. 100 метрге жетиши мүмкүн, 1000 метрге жетиши мүмкүн дегенде ак келтени кандай айтып атат? Алыскы жуук айныбас, ыраакы жакын ылгабас дейт. Ага баары бир болчу. Жакынга дагы таамай тиет,
алыска дагы тамай тиет деген негизде айтып атат. Дал ушул нерселеринен улам учурунда орус бул мылтыкты изилдеген. Демек, келечектен дагы сабак ала турган, келечекке сара эсеп сала турган манас сабагы бар экендигин унутпайлы. Биз бүгүнкү берүүбүздү дал ушундай жагдай менен жыйынтыктай туралы дагы кийинки эфирден кийинки ободон кездешкенге чейин аманчылыкта, тынччылыкта болалы дейли.